Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр. Жети баш ургачтай сатууга чыкты. Азыр ушул тайлар боюнча маалымат беребиз туугандар. Тайлардын төртөө российский аттын кыздары, энелери кыргыз жылкы. Могу биринчи жерде Кашкадан баштайлы. Бунун 4 бутак экен, 4 бутак чоң кашка экен. Бул российский аттын баласы, айгыры да чоң булардын. Энелери да чоң экен. Бул биринчиси болду. Башканын аркысын алынчы, экинчисин көрсөтөбүз туугандар, өчүрөт менен көрсөтүп беребиз. Бул экинчиси болду туугандар. Экинчи кулун. Соруларын көргүлө туугандар. Бутту колдорун көргүлө. Сөөктөрү дагы карагыла туугандар. Өтө күчтүү экен. Кашказын жарашкан карагыла. Тайдын толук көрүнүшүн көргүлө туугандар. Сындары жакшы экен. Айгыры дагы чоң жылкы экен. Кимде ким бээ кылганга үмүттөнүп издеп жүргөн болсо, ушу тайларды сунуш кылат элек туугандар. Негизинен жанына келип, көрүп, соода кылып алганыңар жакшы туугандар. Бакубат жылкы экен. Чатка аяктарын карагыла тайдын. Бул экинчи тай болду. Азыр кийинкисин көрсөтөбүз. Мына туугандар, бул үчүнчү кулум болду. Бул тайдын чатка аяк соруларын карагыла. Буттардын ашыктарын тизесинин сөөктүү жоондуктарын карагыла туугандар. Баштары да келишкен. Бул чуңгар экен, эч бир жеринде агы жок экен. Арага жетелеп коюңчу бир. Чоң тай экен. Карагыла. Я кайтарың эле. Алды жагын көрсөтүп кой. Мына туугандар, бул үчүнчү тай болду. Мүчөлөрүн да көрүп койгула, сөөктөрү бузук тайлар экен булар. Мына туугандар, 4-жүзү буттарын карагыла, могу сөөктөрү туугандар. Деген энелери кара байыр туугандар. Атасы Россия жылкы. Сорулары, мүчөлөрүн карагыла, сөөктөрүн. Кулактын чоңдугун карагыла. Мына туугандар, көргүлө му? Туяктары му, тизелери чоң жылкы боло турган экен булар туугандар. Кудай кааласа, сынчылар сындап көрсө айтат. Мүчөлөрүнө, сөөктөрүнө карап. Азыр кийинкисин көрсөтө берели. Мына туугандар, 5-чи тай. Бул атасы дагы энеси да кыргыз жылкы. Местный экен. Бул да чоң экен, бойлору. Көк кашка экен бул, 3 бутак. Мына арка жактары. Алды жагынан карап коюң бака. Кашка жактарын көрсөтүп коюң. Кашкаларын көргүлө туугандар. Сулуу кулун экен. Сындуу бей болот. Мүчөлөрүн толук көрүнүшүн көргүлө. Бул 5-чи болду, азыр 6-чысын өтөбүз туугандар. Буттары, ден соолугу бардыгыныкы жайында туугандар. Мына туугандар, 6-чы, 7-чи тайлар туугандар. Бу темир көкпү же капкара окшойт могу? Же темир көкпү? Темир көк экен, могунун өңү темир көк экен туугандар. Бул кулундар эске сала кетсек туугандар, булар кулундар бош жүрбөгөн, желеде турган кулундар. Ошон үчүн эттери бир аз арыгыраак. Бунун баштарын карагылачы. Өтө сулуу экен баштары. Кашказы бар экен, кичине кашказы бар экен. Mo торунун грыжасы бар экен туугандар. Туулганда грыжасы менен туулган экен. Ошону буну алып салдырса болот. Туугандар, ушул 7 тай ушул болду, акыркы экөө. Туугандар, бул тайлардын баазы тегиз дүңүнө 37 миңден экен. Бул кулундар балким телефондон кичине көрүнүшү мүмкүн, бирок чоң тайлар экен туугандар. Желеде турган үчүн дагы тайлар арыгыраак болуп, балким ошондой көрүнүшү мүмкүн. Топ турганда тартып кой. Могу Россия аттын кулундары өтө күчтүү экен. Буттарынан, соруларынан, мүчөлөрүнөн көргүлө туугандар. Кимде ким ат кылам дегендерге, бээ кылам дегендерге түздөн түз сунуш туугандар.
Bu tayların butların arağılı. Belki alacaklarına sındığı baytallar. Nomerlerini kaltırabız. Tarayı Aksaray Kerven şaharına tuğanlar. Tayların barına baylanışqa çıkıyor ezingер.